Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү ден соолук көрсөтүүсүндө биз азыркы тапта ушул күндүн ысыгына байланыштуу көпчүлүк учурларда кан басымдардын көтөрүлүп кетүүсү же болбосо баш оорулардын көбөйгөндүгү боюнча биз маалымат бергибиз келди. Анткени мына ушул баш оору ар кандай багыт менен бөлүнүп келет. Бүгүн биз медициналык тил менен айтканда черепный давление, мына ушул баш сөөктүн же болбосо сөөктүн бузулушун мына ушул ооруга такап келет экенбиз. Биз бүгүн мына ушул бизден дарыгер Арашан Давлетов мырза менен кененирээк мына ушул оорунун айланасында сөз кылмакчыбыз. Андыктан мына ушул берүүбүздө мына ушул оорунун айланасына кененирээк түшүндүрмө алсаңыздар болот. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүнкү күндө чындыгында баш оору көбөйүп кетти да. Бирок биздин бейтаптар эмне себептен ооруп атканына мындай өздөрү тыянак чыгара албагандар дагы бар да. Көпчүлүгүндө дарыгерлерге кайрылуу себептерин билбей кайрылып атышат. Биздин бүгүнкү ден соолук берүүбүздө биз мына ушул медициналык тил менен айтканда черепный давление деп келебиз. Мына ушул оору боюнча сиз кененирээк түшүндүрмө берсеңиз. Негизи эле бул оору кандай оору? Мына ушул ооруга аныктама берип кетсеңиз. Анткени бизде кан басымдын жогорулашы давленияга айырмалап келе беришет да, ажырата албайчы. Биз сөз кылычу, сөзгө аныктама берсеңиз. Эми баш оорунун түрлөрү көп. Эми бул ошол токтолуп кетсек, черепный давление бул баш сөөктүн кан тамырларынын көтөрүлүшү. Анан буну кантип айырмалайбыз? Мисалы, белгилери күн ысыкта баш оорутат. Күнгө чыкса, баш баягында пульсовой болуп туруп оорутат. Баняга кирсе оорутат, пардачы. Ошондой нерселерден башын ылдый кылганда, мисалы, эңкейип иш кылып атканда же намаз окуп атканда баштары оорушу мүмкүн. Ошол черепный давление деп белгилери болот. Муну так билиш үчүн томография билинет. Же болбосо бизге келсе биз кармап көрүп деле билебиз. Бул көбүнчө мисалы көрсөтүп берейин. Мисалы, мына биздин ошо атлант деген омуртка биринчи, экинчиси аксис. Бул жерде 7 омуртка бар, моюн омуртка. Ошонун эмнеде жүрөк болсо, ошо 7-чи омурткадан ичинен өтүп кетет. Мындай көрсөтөйүн. Омуртка аралап өтөт да, кан тамыр. Аралап өтүп туруп, мээге кирет. Бул жерде бир 30% бул мээни кан менен камсыз кылат. Бул жерде сонный артерия өтөт. Бул 70% мээге камсыз кылат. Көбүнчө bundan bir 10-20% гана баягы бляшка деп коет, ошондон болушу мүмкүн. Буну УЗИ менен билсе болот, баягы шейный доплер деп коет. Деле. Анан экинчи ушул 30% кан тамырынын атлант жылып кетүүсүнөн да болуп калат. Бул травмалардан болот көбүнчө. Өзү статистика боюнча СНГ алайлы, СНГда ушул 70-80% ушу атлант төрөк тубагында, туура эмес бала төрөлүп же болбосо туура эмес көтөргөндөн баланын мойну жылып калат дагы. Бул эч нерсени көп билинбей, жаш өткөн чоңойгон сайын ушу кан тамырлар кысылып, кан коюлганда ушул башты оорутуп, ушу мигрень, черепный давление, ошон кыскасы баш ооруларын көбүн пайда кылат. Память начарлатат, зрениени начарлатат, ошол сүйлөп эрештерге берет. Анан бул инсультка алып бара турган оорулар аябай коркунучтуу. Ошон үчүн баш оору, баш айлануу ушундай белгилери болсо, адиске көрүнүш керек, врачтарга көрүнүш керек, сөзсүз түрдө. Томография түшүрүш керек, лечениясын алыш керек. Экинчиден омурткаларга дагы влиять этип берет, кыйшайтып берет бул жактарга. Биздин бейтаптар ошондо баш оорусун бир гана кан басымдын көтөрүлүшү эмес, өздөрүнүн азыркы белгилери менен билсе болот экен да. Болот, тууба. Анан кээ биркилер айырмасы ошол артериальный давление менен черепный давлениянын айырмасы, черепный давленияны только томография билсе болот. Артериальный давленияны билесиздер, тонометр менен билсе болот, колдо өлчөп могу. Ошол сиз жогоруда айтып атпайсызбы, давлениясын мына ошол кол аркылуу көрсөтөт деп, бирок черепный давленияны ажырата алышпайт да. Ошол черепный давленияны томография жакшы. Бейтап өзүн кандай сезет? Өзүн ошол баш ооруйт көбүнчө, баш айланат. Кээде колдор, беттер чымырап кетет, алык уруйт, көздөрү бозоруп калат. Буну ошондой белгилерди билсе, бир аз жатып эс алып, өтпөй атса, ошо адистерге көрүнүш керек, врачтарга көрүнүш керек. Кан басымдын жогорулашы нормалдуу учурлары бар да.
Ал эми черепный давлениеда деле канчадан канчага чейин болушу керек? Буну так невропатологдор гана билет. Бизге айырмасы жок. Баш ооруйбу, черептин давлениеби, мигренби биз главный ошол омуртканы түздөп беребиз. Кан тамырларды ачып, кан айланып жакшырып, 5 мүнөт 10 мүнөттүн ичинде эле уже симптомдор кете баштайт. Так билиш үчүн томография, ошо невропатологдор барса ал өздөрүнүн жолу менен карап беришет. Бүгүнкү күндө мына ушул ооруларды алдын алыш үчүн, бул оорудан кутулуш үчүн көбүнчө дары-дармектерге байланып калган биздин бейтаптар көп да. Бирок бул жогорудагы мына ушул массаж аркылуу, көнүгүүлөр аркылуу бул оорудан кутулууга болобу? Болот. Аны билген адистерге баш керек. Моюн деген бул эң кооптуу орган болуп эсептелинет. Себеби жүлүн өтөт, майда кан тамырлар, чоң кан тамыр, нервтер өтөт. Бул баягында мануальный техникада кырсылат, буну билген адам гана кылыш керек. Биз андай кылбайбыз, бизде ошол швейцарский аппарат менен эле түздөп коебуз, эч кандай моюнду кайрыбайбыз, урбайбыз. Ушул немелерге мондай затылык деп коебуз, кара курка. Вибрация болот, массаж. 5-10 мүнөттүн ичинде эле жанагы кан тамыр, кан жүгүрүп, уже адам өзү сезе баштайт. Көздөр ачылып, мындай баш оорусу моментально кайта баштайт. Бул биротоло жакшы болуп кеткенге шарт түзүп. Анан экинчи жолу ошол невропатолог врачтарга барып эле ошол уколдарын алса болот, бирок ал долго керек процесс и убактылуу да болот да. Ошол муну көрсөтүп берейин, анда кандай алып калабыз. Бул швейцариялык аппараттын негизинде жасалат. Мындай аппарат бар. Муну Клаудиус Шумперли деген окумушту ойлоп чыккан 96-жылы. Анан биз окуп келгенбиз. Ушул боюнча вибрация болуш керек. Учу резиновый. Биздин максат омуртканын, могул жерде короткий экстензор деп коет, кыска булчуңдар. Ошол булчуңдарды аппарат менен мындай бошотуп эле турат. Эч кандай сөөгкө тийилбейт. Ошол булчуңдарды бошотуп, берге канчалык частота өзүнүн бир жолдору бар. 10 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин созулушу мүмкүн процедура. Атлант жылган немелерин көрсөтүп берейин. Жылып калат. Бул баш өзүңүздөр деле көзгө карап же бирөө карап туруп айтсаңыздар, баш бир аз оңго жака же сол жака же алда арткага көбүрөөк ийилип калган болот. Өзү негизи моундай болуш керек, түз. Ошо кыйшайып калса, бул атлант жылып кеткен белгилер. Биринчи сөөгү? Баш оору, головные боли, мигрени, напряжение, ушундай бүт симптомдору бериле берет. Бул аябай жаман, бул бүт денеге чейин бузат, буттун бел оорулар пайда болот. Ар бир оорунун пайда болушу кийинки органга да өзүнүн таасирин берет да. Көп жери жабыркап калат. Мына ушул биз сөз кылып жаткан черепный давление деле кайсыл ооруларды өзүнө шериктеш кылып алат? Ошо жана айткандай, эң жаманы бул инсульт калып барышы мүмкүн. Память начарлатат, зрение начарлатат. Да, кайсы оорулар сүйлөп речтерге бузула баштайт. Кыскасы баягы жашоо турмушта мындай эмес жоголуп калат да, жашоо кызыгы жок болуп калат, жумуш кыла албай калат, работоспособность деп коет, ошолор жоголот. Адам эч нерсе баягы панический атака болуп калат, невроз болуп калат, ушундай. Бул оорулардын алдын алыш үчүн кандай аракеттерди кылышыбыз керек? Кандай ыкмалар бар сизде? Бизде бир эле ыкмал ушул азыр. Атлант түздө эң швейцарский, бул Швейцария дүйнөдө биринчи орунда турат медицинасы. Эң жакшы ушу деп ойлойм. Себеби 10-20 мүнөттүн ичинде бүтөт, эртеси күнү уже келбейт. Бир айдан кийин бир келип текшерилип коет, болду. Адам эртеси күнү уже жакшы сезе баштайт. Даже ошол күнү эле. Ошо бир эле эч кандай уколдары берилбейт. Бир эле учур менен кутулууга болобу бул оорудан? Болот. Бирок 1-2 ай көзөмөлдө болот пациенттер. Сөз түрдө массаждарын да алып, көнүгүүлөрдү беребиз, туура тамактануу, ошолорду беребиз. Эгер өтүшкөн маалы болсо, аны врачтар менен, невропатологдор менен кошо биргеликте карайбыз. Ошо моюндун көнүгүүлөрү бар, эң жакшы цигун йоганын көнүгүүлөрү бар. Колду курсакка коюп туруп, моундай ийек менен круговое движение жасайбыз. 15, 20, 30, возрастка карап, мисалы, жаштар көбүрөөк жасаса болот, 30дан жогору. Эгер жашы 60тан өткөндөр, өзүн аябай слабый, жаман сезгендер болсо, акырын 7-8ден баштап коюш керек. Ушинтип бир 7-8 жыл алдыга, артка 7-8 жолу ушундайлар жасап, моундай көнүгүүлөр, моюн каналдарды ачыш керек да.
Ага да бул баш айланып атса сөзсүз түрдө бизге келиш керек, же болбосо башка адистерге көрүнүш керек. Бүгүнкү күндө мына ушул баш оору ар кандай түргө бөлүнөт деп айтпадыкпы? Көпчүлүгү үй шартында эле ар кандай массаждарды алып көрүшөт. Мына ушул черепный давленияга өз алдынча дарылоонун да бир таасири барбы, балким зыян жактары? Эми таасири зыян жактары бар. Бирок баягындай өтө кайры ири ушундай жолдор болуп калат, моюнду ортуп коюп. Андай кылбай эле моюндун жанында булчуңдар бар. Эгер үйдө бир жарым болсо, ошону массаж кылып бошотсо болот, убактылуу жеңилдеп кылат. Анан сөзсүз түрдө адиске көрүнүш керек. Үй шартында көп деле кыла бербеш керек, болчу кыйыныраак. Андан сырткары кесибиңиз боюнча омурткаларды кароо. Бүгүнкү күндө бир эле мына ушул оорулар эмес, омурткадан жабыркаган бейтаптар көп да. Мына ушулар боюнча дагы сөз кылалы. Омурткадан бүт оорулар эле почти 80-90% бизге келген пациенттер омуртка оорулары менен келет. Бел оору, остеохондроз, протрузия, грыжа. Биз ошолорду дагы массаж аркылуу, точный массаж, иглотерапия, анан аппараттарыбыз бар, прикладная кинезиология, ошолор аркылуу жаш кылабыз. Ар бир пациентке эми жеке мамиле менен жасайбыз да. Мисалы, моюндун өзүн мен азыр бул жерде өзүм карайм, аппарат менен, экстензордор жана короткий булчуңдар, кыска булчуңдар. Ушулар нормада болуш керек, эч кандай тонус болбош керек, бош болбош керек. Ушуларды бир-эки ай карап, норма болсо кийинки омурткалар дагы ушуга карап түзөлө баштайт. Остеохондроз пайда болушу мүмкүн, эгер бул кыш туура эмес турган болгондо, остеохондроз, кийин протрузия, грыжа айланышы мүмкүн. Анан бизде дагы кошумча лечениялар бар, аппараттарыбыз бар, массажисттерибиз бар, ошону көрсөтүп коеюн. Бул аппарат кайсыл ооруга алдын алат? Бул ошол омуртка кысылып калганда баягы грыжа, остеохондроз, протрузияларга кошулат. Инверсионный стол деп айтылат. 2 мүнөт, 3 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин акырын жаткырып чоебуз. Бирок булда черептин давлениясы бар, артериальный давлениясы бар, жүрөгү начар адамдарга болбойт. Өзүбүздүн көзөмөл менен жаткырабыз муну. Нугабес, омуртка ооруларга дагы аябай корейский аппараттар бар. Дагы грыжаларга, протрузия, остеохондрозго жакшы. Трон Кегеле деген аппаратыбыз бар. Бул дагы аябай жакшы, седалищный нерв кысылып калган баягы буттарга берип коет го, ошолорго дагы жакшы. Анан женский, мужской ооруларга дагы кетет. Бул электромагнитный поля менен ичинде вибрация сыяктуу берет да. Канча мүнөткө чейин? Жарым саат, 30 мүнөт, жарым саат болот да кыскасы. Ушул аппараттар негизинен бут кол ооруларга бул аппарат кетет. E5 деген Нугабестин аппараты, бул дагы аябай эффективный аппарат. Интернетке кирип көрсөңүздөр болот, пайдасы чоң. Бул цек деген аппарат, бул тяньшин аппарат. Өнөкөт чарчоо дейт, ич катуу, геморрой, ашыкча салмак, гипертония, омуртка оорулары, уйкусуздук ушуларга келет. Мисалы, мына ошол эле омурткалардын жабыркашы менен бир эле учурда канча дарылык касиети менен мына ушул жерлерге кайтсак болот? Бизге дагы ошол мастерлерибиз бар. Профессиональный точный массаж жасайт ар бир ооруга. Иглотерапиялар бар, банка коюу, парафин коюу, физлечениялер бар. Ушул кабинетте да азыр мастерлер иштеп атат. Жакшы көрсөтүп койсо болот. Прикладная кинезиология иштеп атат. Мастерибиз Талай деген организм, нервный система менен диагноз коет, точно кайсы оорулар эмне экенин. Грыжа, эч кандай аппараты жок, эч кандай анализи жок, ушу менен билип койсок болот. Бул жакта да массаждар бар, эми азыр пациенттер бар экен. Азыр бул бизде остеохондроз боюнча келген. Бул пациентибиз остеохондроз болгондо баш ооруйт, кан айлануу жакшы болбойт дагы. Ошонун негизинде давление пайда болушу мүмкүн, баш айлануу болот. Бул жерлерде
холка деп түшүндүргөн сыяктуу, бул жерге май болуп калат дагы, бул жерде биздин нерв тамырларыбыз кысылып калат, блок болуп калат. Ошону биз точный массаж аркылуу жазабыз. Баш оору, давление түшөт. Курс лечения 7 күндөн 10 күнгө чейин чозулат. Кээ биркисине 7 күндө уже действие берип калат, таасирин берип, кээ биркилерине 10 күн жетиштүү болот. Ал эми бул жердеги аппарат Нугабес'in E5 деген аппараты, массажный аппарат. Бул кан айлануун жакшыртуу, варикозго жакшы экен, кол буттардын чымырашы, муздашы, миозит, инсульттан кийинки калыбына келтирүү, артрит, артроз, полиартрит, өнөкөт чарчоо, нерв системаларынын бузулушуна жардам берет. Да, Нугабес деген аппарат ушу овунт ооруларын жаткырабыз. Бул арка жак моюндан көпчүккө чейин ушул массаж жасайт, ысытып, омурткаларды түздөйт. Да, корейский Нугабес деген аппарат. Жакшы жардам, аябай жакшы. Дары дармектер менен деле дарылоонун негизинде айрымдары 1 ай 6 айга чейин өзүнүн таасирин берет да. Анан кайра эле бейтап дарыгердин көзөмөлүнө байланып калат. Ал эми мына азыркы биз сөз кылып аткан бул аппараттар эртеңки күнү кайра эле ошол нерсеге муктаж кылып койбойбу? Кээ бир оорулардыкы болуп калышы мүмкүн. Бирок негизинен мына аптекаларга караганда биздики 80-90% жогору турат. Мисалы, статистика боюнча 90% аптекада эч кандай пайдасы деле жок. Убактылуу орну басаңдатат, жобосу уже гормон, азыр элдин баары эле билип калды, аптека зыян экенин, химиялар бар экен. Эми жакшы грамотный врач болсо, ошого карап туруп назначение берет. Кээде ошондой болуп калат, ансыз деле биз жардам бере албай калабыз ушул врачтардын аркылуу. Эгер оору канчалык жеңил болсо, бизге да ошончолук ооруну жок кылышка, биротоло жок кылышка шарт түзүп беребиз. Массаж, упражнение, ушул иглотерапия, коррекция атланта, кинезиология, булар аябай эффективный жардам берет. Баш сөөктүн ички кан айлануусунан, жабыркашынан мына ошол черепный давлениялардын пайда болушу мүмкүн деп эдикпи? Менингит мисалы жогоруда мына ушул эле ооруга окшоштук жактары бар экен да. Менингитте деле адам ошо баш сөөгү ооруп, ошо эңкейгенде бүт ушул белгилер берилет да. Ушулардын дагы бир таасири барбы балким? Таасири болот сөзсүз түрдө. Эми көбүнчө бул травмалардан болот. Ошол инфекционный оорулардан да болуп калышы мүмкүн. Маны ошо томография терең изилдеш керек, караш керек, анан кийин лечениени башташ керек да. Кээ биркилер ушу жөнөкөй массаж менен деле жакшы болуп калат. Кээ биркилерде ошол сөзсүз түрдө аппараттар менен, кээ биркилердики дары-дармек менен деле болуп калат. Аны ар бир адамга индивидуально караш керек. Ошо башка кан келип туруп түшө албай калат кээде ошондой баягы артерия менен чыгып, вена менен түшүш керек. Ушуну түшө албаганда дагы баш иши кысылгансып баягы ошол давление берет. Анын мээнин ичиндеги баягы жидкостуу суулар болот да. Мен жөнөкөй тил менен айтайын элдерге түшүнүш. Ошо мээ кадимкидей мындай өпкө окшоп дем алып тургансып мындай чоңоюп кичинерип турат да. Ошондо дагы баягы суусу мээндеги жидкость немеге жүлүнгө түшүп, кайра чыгып туруш керек. Ошолор да кысылып түшө албай башты ооруткан көп моменттер болот. Ошондойдо ачып коебуз, сонун эле болуп калат. Төрөт учурунда дагы балдар кысылып калат деп эдиңизби биринчи ошо атланттан? Канчага барганда мунун таасири билинет? Эми ар түрдүү, эгер көбүрөөк мындай кандай десем, травма көбүрөөк болуп калса төрөлгөн маалда сразу эле билине баштайт. Эгерде жеңил болсо, 12-13 жашында сколиоз пайда болуу. Эми бардык эле ооруларды алдын алыш үчүн азыр эми адистер көп кайрылыш керек сөзсүз түрдө. Анан адам өзү эле врачтарга ишенерби, өзү да туура мындай правильный образ жизни дегендей, спорт менен заниматься этип, жок дегенде басып, туура тамактануу, ушуларды алып туруш керек. Анан биз деле ошол келген пациенттерибизге ар бир сөзсүз түрдө 1 жыл кетеби, 2 жыл кетеби, ошолор бир нукка салып коебуз да. Көнүгүү кандай жасаш керек, кандай убакта, кээде туура эмес жасап деле ооруп калгандар бар. Туура эмес тамактанышат, ушулардын баарын жолго салабыз. Адамдын өзүнөн эле көп зависит этет да. Рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик болсун. Кантсе дагы биздин жалпы эле көрүүчүлөргө мына ушул оорулардын алдын алыш, алардын белгилери боюнча кененирээк маалымат бердиңиз.
Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда биз мына ушул баш сүйөктүн ички кан айлануусунун өзгөрүшү деп айтсак болот, медициналык тил менен айтканда, черепный давление боюнча кененирээк маалымат алып бердик. Биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүбүздө дарыгер Арашан Давлетов кененирээк маалымдады. Кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.